Ачык айкындуулук, адилеттик, калктын ишенимин арттыруу. Сот системасынын санариптештирүү менен дал ушул милдеттер ишке ашырылууда. Бул тууралуу Борбордо өткөн санариптик сот адилеттүүлүк форумунда белгиленип, сот автоматташтырылган маалыматтык тутуму, аткаруу өндүрүшү, санариптик сот адилеттиги порталы. Сот адилеттигинин жогорку мектебинин онлайн платформасын ишке киргизүү көрсөтүлдү. Өлкө таза, ачык жана көз карандысыз сот системасын түзүү максатын коюп, аны ишке ашыруу аракетинде. Ал үчүн алгач сот автоматташтырылган маалыматтык тутуму киргизилген. Ал сотторго келип түшкөн иштерди каттап, жүктөмдү тең бөлүштүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп жатат. Натыйжада адам фактору азайып, судьялардын кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу тобокелдиги жоюлду. Буга чейин төрага иштин баарын сотторго өзү бөлүп берчү. Ал система бүт Кыргызстан боюнча ишке киргизилип, азыркы учурда Кыргызстан боюнча 63 сот, райондук соттор бул система менен иштеп келет. Адан тышкары экинчи негизги система бул маалыматтык система, бул исполнительное производство деп аталат. Бул ошол сот аткаруучулардын бизнес процесстерин автоматташтыруу системасы. Мындай айтканда, азыркы учурда кагаз түрүнөн электрондук форматка өтүү. Мындан сырткары сот отурумдары өтө турган залдарга аудио-видео жазуу системасы орнотулган. Бул чаралар сот отурумдарынын ачыктыгына, соттук этиканын сакталышына, судьялардын жоопкерчилигин жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзүүдө. Бүгүнкү күндө жарандык иштер залдарда каралып аткан болсо, ал нерсе киргизилген, бирок негизги основной эмелер бул кылмыш иштеринин алкагында жазылат. Кылмыш иштерге бул кыска жазуу түрүндөгү протокол жазылып, анан дискке жазылган протокол тиркелет. Атылган бийлик бутагы жогорудагы системаларды колдонуу менен иш кагаздарына кеткен каражаттарды үнөмдөй алды. Мисалы, аткаруу өндүрүшүн пайдалануу менен 4 айда эле 10 миллион сомго жакын каражат үнөмдөлгөн. От имени всего судейского корпуса Кыргызской Республики я от себя лично выражаю высокое уважение участникам сегодняшнего мероприятия. Өлкөнүн сот тармагынын жана жеке өзүмдүн атымдан форумдун катышуучуларына ыраазычылык билдирем. Убакыттан пайдаланып, Кыргызстанда мыйзамдуулуктун үстөмдүгү 2-фаза программасына, ушул форумду уюштурганына, көптөн берки ийгиликтүү кызматташуусуна өзгөчө ыраазычылыгымды айтам. Өзүңүздөр билгендей, сот бийлигине олуттуу жана масштабтуу милдеттер жүктөлгөн. Ачыктыкты жана сотторго болгон ишенимди кайтаруу үчүн электрондук системалар керек болду. Бул жаатта аталган программа менен кызматташуу жакшы натыйжа берет. Мы уже начали свою работу в 2014 году. Биздин программа Кыргызстанда 8 жылдан бери иштеп жатат. Быйыл аяктайлы деп турабыз. Бирок ушуну менен токтоп калбай, киргизилген системаларды бекемдеп алуу милдети турат. Себеби туруктуулук маанилүү. Тышкы каржылоо токтогондон кийин өзүнүн ишин улантып кетүү маанилүү. Санариптештирүү бул ачыктыкты камсыздап, сот бийлигинин ишмердигин өркүндөтүүгө жардам берет. Ошондой эле коррупциялык аракеттерди токтотуу менен чектелбестен, тобокелдиктердин алдын алганга да мүмкүнчүлүк берет. Ушул нерселер биздин максаттарыбыз болчу. Форумда атылган программанын көмөгү менен юстиция органдарында ишке ашырылып жаткан инновациялык санариптик чечимдер жөнүндө кенен пикир алышуу болду. Атылган тармакты санариптештирүү сот системасынын негизги бөлүгү. Анткени ал коррупцияны жеңүүдөгү башкы фактор. Айпери Самат кызы, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Той 24.